Ассаламу алейкум туугандар, сиздер менен Куру трейдер. Бүгүнкү видеодо платформаны полностью абзор кылып берүүнү туура көрдүк, себеби түшүнбөй калгандар көп болуп турат. Биринчи эле карасаңыздар, экрандын эң үстүнкү оң жак бурчунда пополнить баланс деген жерден берден пополнение кыласыздар. Бул жерде сиздерге көргөзгөнмүн. Андан кийин вот демо счет деген жерден сиздер тандайсыздар. Реальный счет менен демо счетту тандайсыздар. Андан кийин келе сол жак бетинде турган бу жерде валютный паралар. Карасаңыздар, валюта деген жерде доллар, рубль, евро, ар кандай мындайча айтканда бул жерде фиатный валюталар болот. Фиатный деген бул реальный акчалардын валютасы. Андан кийинкиси эле криптовалюта, индексы, сырье, акции вот какой-либо компании, допустим, вот Facebook'тун акциясы, Макдональдс, Microsoft, ошолорду тандап алып торговля кылсаңыз болот. Акция менен дагы. Андан кийинки вкладта эң сол жак бурчунда 3 полосада бул жакта вывод, пополнение, торговля, профилди көрсөңүздөр болот. Социальная торговля, поддержка менен сүйлөшүп, суроолоруңуздар берсеңиздер болот. Энди ылдый түшө турган болсок, сумма деген жерде сиздер сделка ача турган окошко бул. Сумманы жаза турган окошко. Сумманын сол жак бетиндеги бул времянын окошкасы. Анын үстүндөгү выше деген зеленый кнопка бул өйдөгөсдөй график өйдө кетет деген сделканын кнопкасы. Кызыл болсо ниже кетет деген кнопкасы. Андан кийин эң ылдый жактагы оң жак бурчтагы кубокты көрүп турасыздар. Бул жакта турнирлер өтүп турат трейдерлер арасында. Ар кандай бонустарды, конкурстарды утуп алсаңыздар болот, жакшы торговля кылып. Ошол кубоктун жанындагы китепчеде бул жерде сиздердин история сделок. Сиздер сделка ачканда ошол жактан историяда кала берет. Андан кийинки ошол китепченин жанындагы шестеренканы көрүп турасыздар. Бул жерден индикатор ачса болот, жана ошондой эле линияларды чийсе болот. Индикатор деген жерден индикаторлорду карайсыздар, построение деген жерден линияларды карайсыздар. То есть өзүңүздөргө каалагандай горизонтальный линия, вертикальный, кыйгачынан кеткен линияны тандасаңыздар болот. Андан кийин ошол шестеренканын сол жак бетинде M5 деп турат. Бул M5те эмне бар? Бул жерден сиздер муну деген таймфрейм дейт. Бул таймфрейм деген эмнени түшүндүрөт? Вот мисалы M1 дегенде база турган болсок, свечалардын бардыгы 1 минуталык болот. Ар бир свеча 1 минутадан турат. Минута сайын жаңы свеча ачылып турат. Эгер ошону 5ке кое турган болсок, ошондой 1 минуталык 5 свечаны 1 свеча кылып көргөзүп берет. 15ке кое турган болсок, ошол 1 минуталык свечадан 15 свечаны 1 свеча кылып көргөзүп берет. Надеюсь, туура түшүндүрүп бердим деп ойлойм. Андан кийинкиси ошол M15 дегендин сол жак бетинде бул жерден сиздер өзүңүздөргө каалагандай кылып тандоосаңыздар болот. Графикти свеча аркылуу көрөм десеңиздер, свечиге басасыздар. Область дегенге бассаңыздар, бу жерде линейный график болуп берет сиздерге. Вот, линейный графикке коюп дагы торговля кылсаңыздар болот. Бизге свечной график удобный, ошон үчүн свечной график менен торговать этебиз. Так, азыр валютный параларды ачып сиздерге бир сделка ачып берейин. 15 минутталык таймфреймибизде азыр уровень поддержкага келип турган учуру экен. Азыр мен сиздерге линия ачып көргөзүп берем. Вот горизонтальная линия. Горизонтальный линияны добавляем. Аны мына жерге коебуз. Вот, мурун ушул жерде уровень поддержка болгон. Азыр ошол уровень поддержкага келип, бул ылдый пробивать эте албай жаткан учуру. Биз бул жерден эмне кылабыз? Чтоб наглядно көрүнүш үчүн, жакшы көрүнүш үчүн 1 минуталык графикти ачабыз. 1 минуталык графикти ачып, ошол уровень поддержкага азыр график келип касание болгонун күтөбүз. Касание болуп разворот алышын күтөбүз өйдөгөсдөй. Өзүңүздөр көрүп тургандай, уровень поддержка линиясына бул азыр келип туруп, өйдөгөсдөй разворот алыш керек. Өйдөгөсдөй кичине разворот алгандан кийин эле биз өйдөгөсдөй сделканы ачабыз 2 минутага же 3 минутага. Эгер өйдөгөсдөй разворот албай, ылдый уровень поддержканы пробивать эте турган болсо, анда биз сделканы ачпайбыз. Азыр күтөйлү.
график ылдый түшүш керек уровень поддержкага чейин. Уровень поддержка вот сіздерге пока график ылдый түшкөнчө сіздерге дагы бир көргөзүп берейин. Стрелка. Сіздерге кече Telegram каналдан жөнөткөм треугольник фигурасын. Көрдүңүздөрбү, треугольник фигурасы үстүндө уровень сопротивления болгон. Уровень сопротивлениянын ложный пробой менен өйдө чыгып, кайра уровень поддержкага түшкөн. Уровень поддержка менен барып, сужаться этип, потом өйдөгүсү пробивать эткен. Вот, туугандар, өзүңүздөр көрүп тургандай, биз анализ кылып койгон уровень поддержкага эми келип жетти 5-6 минут аралыгында. Азыр эмне өйдөгүсү разворот күтөбүз. 2 минутта выше коебуз. Өйдөгүсү разворот алыш керек азыр бул. Кийинки свечаны байкайлы. Азыркы свеча жабыларына 19-18 секунд калууда. Вот таймерин көрүп турасыздар. Вот өйдөгүсү разворот алды деп эсептесек болот. 2 минуттага $30 выше ачтык. Бизде азыр график өйдөгүсүгө кетиш керек. Биздин анализибиз боюнча. Вот, туугандар, өзүңүздөр көргөндөй эле уверенный плюс алдык бул жерден. Муну мен эмнени айткым келип турат? Трейдингде эң башкысы тех анализди биринчи үйрөнүү керек. Технический анализ деген бул баардык вообще эле трейдинг боюнча трейдерствода биринчи орунда турган стратегия деп койсо болот. Туугандар, кийинки видеону эмне жөнүндө тартайлы? Сурооңуздар болсо комментарийде калтырыңыздар. Актуальный суроо боло турган болсо, ошол сурооңуздарга жооп берип видео тартабыз. Ошону менен биздин бүгүнкү видео соңуна келди, туугандар. Кийинки видео чейин сак саламатта болуңуздар. Каналга катталыңыздар жана лайк басканды унутпаңыздар, туугандар.